Урматтуу биздин чай сүйлөшүүнүн катышуучулары, кайрадан кезектеги чай сүйлөшүүбүзгө кош келипсиздер. Сиздер билгендей эле бүгүн сиздер менен биргеликте биз абдан кызыктуу бир темада сөз кылмакчыбыз. Бул социалдык тармактар. Сиздер ушул жергиликтүү кеңештердин депутат айымдары катары соц тармактарды кантип колдоносуздар, ал жака кандай публикацияларды чыгарсаңыздар болот, негизи эле кантип активдүү иш алып барсак болот, эмне үчүн бүгүнкү күндө соц тармактарды колдонуу маанилүү. Андан тышкары ошол эле мисалы өзүбүздүн ишмердүүлүк жөнүндө кантип презентацияларды жасасак болот, кандайдыр бир дизайндарды жасасак болот, ошолордун баардыгын сиздерге бүгүн көрсөтүп, деталдуу түрдө айтып бермекчимин. Мен ойлойм, сиздерге абдан кызыктуу болот деп. Эсиңиздерге сала кетели, бул мындай чай сүйлөшүүлөр бизде биринчи жолу эмес, бир нече ирет өткөрүлүп жатат. Бул кезектегиси. Негизи ушу ЦИК менен Борбордук шайлоо комиссиясы менен өнөктөштүктө ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун алкагында уюштурулууда. Анда биз баштайлы. Угулуп жатат, бирок эч нерсе көрүнбөй эле дейт. Макул. Биз азыр сиздерге демонстрация кылганда көрүнө баштайт. Анткени 2 телефон менен кирип атабыз. Ага чейин сураныч бир нече техникалык моменттерди айта өтөйүн. Сиздер билгендей эле биз катышуучуларыбызды каттайбыз. Ал үчүн сиздер чатка өзүңүздөрдүн аты жөнүңүздөрдү, кайсы айыл өкмөттөн болосуздар жана ошондой эле кызмат ордуңуздарды жазып койсоңуздар. Мындан тышкары, эгер сиздерде ушул чай сүйлөшүүнүн жүрүшүндө кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, анда сураныч багы бизде кол көтөрүү деген функция бар, Zoom'да. Ошону басып туруп, колуңуздарды көтөрүп койсоңуздар, анан мен сиздерге сөз бергенде алып өзүңүздөрдүн сурооңуздарды бересиздер. Же болбосо сиздер өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды, кандайдыр бир комментарийлериңиздер болсо, аны биздин чатты колдонуу менен чатка дагы жазып койсоңуздар болот. Мындан тышкары дагы бир момент айта кетейин. Бул микрофондор. Сураныч барыңыздардан өзүңүздөрдүн микрофондорду өчүк боюнча кармаңыздар. Себеби дегенде бул абдан бири-бирибизге тоскоолдук жаратат. Катышуучуларга дагы, тренерге дагы. Ошондуктан микрофонду улам мындай проверка кылып, күйүп калган жокпу, тоскоолдук жаратып аткан жокмунбу деп байкап туруңуздар. Сөз берилгенде гана микрофонуңуздарды жандырып, анан багы ой пикириңиздерди бөлүшө бересиздер. Эгер баары түшүнүктүү болгон болсо, анда мен баштайын. Эң алгач мен сиздерге азыр жалпы эле ушул социалдык медиа жөнүндө айтып бермекчимин. Сиздерге көрүндүбү? Экран көрүнүп жатабы? Презентация. Көрүнүп жатат. Сонун. Анда эмесе коомчулук менен байланыш түзүү, социалдык медианын ролу жөнүндө бүгүн кеп кылабыз. Буга чейин мен бир нече ирет дагы ушундай окутууларды өткөрүп келем. Мен өзүм тааныштырып кетейин. Менин атым Айгерим болот. Мен ушул ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун ассистенти болом. Мындан тышкары мен жигердүү жарандар долбоорунда USAID-тин ушул коомчулукту өнүктүрүү альянсы менен биргеликте пиар адис болуп иштейм. Буга чейин дагы бир нече эл аралык долбоорлордун ушул пиар адиси болуп иштеген тажрыйбам бар. Ошол тажрыйбамдан сиздерге бүгүн бөлүшкөнгө даярмын. Мен суроо бергим келип атат. Пиар деген сөздү уккансыздарбы? Барбы уккандар? Микрофонуңуздарды жандырып айтсаңыздар болот. Кандай түшүнөсүздөр? Гүлсүнай эже. Мен Жороева Гүлсүнай, Баткен областынын Дейлек районундагы Тоғыз Булак айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешинин депутаты. Мен дагы 2 эмеде долбоордо пиар специалист болуп иштеп келдим. Пиар специалист деген бар маалыматтарды соц тармактарга маалыматтарды таркатуу.
Соц тармактарга маалыматтарды таркатуу. Рахмат. Эми соц Бирок тармактардын немелерге Тармактар эже Гүлсүнай эжеден андан Гүлмайра эжеге беребиз. газета журналдарга деги эле ушул элдер коомчулук маалымат ала турган жерлерде ошо болуп аткан, аткарылып аткан иштер жөнүндө жаңылыктар боюнча маалыматтар таркатып жүргөн. Рахмат. Гүлмайра эже. Бул пиар боюнча жана чоңуй пиар дегендер да бар го. Жалаң жаман жакты. Только жаман жакты чагылдырышат. А кээ биркилер мотивация бериш үчүн жакшы жактарды чагылдырып айтышат. Ошону кошумча кылайын дегем. Рахмат. Демек, биз жалпысынан эле бир угуп жүргөн түшүнүктөрүбүз бар экен, Анда бүгүн кененирээк токтолуп, так кандай экенин билип алсак. Өткөрөйлү. Пиар деген эмне? Пиар бул англис тилинен алынган сөз. Бизче которгондо коомчулук менен байланыш деп которулат. Бул болгону коомчулук менен кандайдыр бир байланышты түзүү. Мисалы, кандай болушу мүмкүн? Бир уюм катары, биз мисалы Академия муниципального управления. Биз амутса катары коомчулук менен кантип байланышабыз? Же болбосо сиздер депутат айымдар катары өзүңүздөрдүн багы шайлоочуларыңыздар менен кантип байланышасыздар? Демек, ушулардын баардыгын биз пиар деп атап койсок болот экен. Өзүңүздөр жөнүндө айтып берүү, маалымат менен бөлүшүү, сиздер аткарган жумуштар жөнүндө бөлүшүү, булардын баардыгы пиар. Бүгүнкү күндө аябай көп колдонулуп, баардык тармактарда сөз болуп келет. Пиардын негизги максаттарына токтой турган болсок, бул коомчулуктун пикири менен таанышуу, экинчиси маалыматты түзүү жана жайылтуу. Демек, биз пиар аркылуу, мисалы, социалдык тармактар аркылуу болобу, жаңылыктар аркылуу болобу, биз мисалы коомдо кандай пикирлер жаралып жатат, элдер эмне деп жатышат, ошол жөнүндө биле алат экенбиз. Же болбосо өзүбүздүн кандайдыр бир ишмердүүлүк жөнүндө жайылтып, бөлүшүп, маалымат жарата алат экенбиз. Эми социалдык медиа жөнүндө сөз кылайлы. Укканыңыздар барбы? Социалдык медиа деген эмне? Кимде ой бар? Же бизге чатка жазсаңыздар болот. Чатта да карап турам. Социалдык медиа деп, же медиа дегендин өзүн уккандар барбы? Такыр бул боюнча маалыматыңыздар жок окшойт, Социалдык медиа деген Instagram, Facebook деген эмеспи? Мүмкүн. Жумагүл эже, сиз ошондой ойлойсузбу? Соц тармактар социалдык медиа болот деп ойлойм. YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp. Фарида эже, рахмат. Дагы ойлор барбы? Бул баягындай сайттар, социалдык сайттар. Байланышуу тармактар, Instagram, Telegram, Facebook деп атпайбызбы, ошолордун YouTube'дар. Саламатсыздар, урматтуулар. Гүлнар эже. Саламатсыздар, бул соц тармак, социалдык жанагы рекламалар, жанагы соц тармактагы Instagramда баардык жаңылыктар чыгып турат го, ошолорда. Рахмат. Так, Кадиче эже, сизде ой бар болчу? Газеталарга берилет бул, радиолордо ушулар да бар. Рахмат, аябай сонун ойлорду айттыңыздар. Так, Бермет эже, сизде? Тиленбаева, колуңузду көтөрүп атасыз. Сизде ой бар окшойт, Бермет эже, сизге сөз. Ооба, саламатсыздарбы? Менин оюмча, ошо социалдык медиа деген ошо соц тармактарда өзүнүн сүрөттөрүн, аткарылган иштер боюнча видео немелерди жөнөтүү болсо керек деп ойлоп жатам мен. Рахмат, Бермет эже. Эми мындай кылайлы. Так, эжекелер, микрофондорду өчүрүп алабыз. Ой.
кеттик. Кимдин микрофону иштеп атат экен? Сураныч, микрофондорду өчүрүп алайлы. Мен бул жактан сиздердикин азыр өчүрө албайм. Социалдык медиа деген мынакей, бул адамдарга контентти түзүп, аны менен бөлүшүүгө, ошондой эле башка колдонуучулар же топтор менен байланыш түзүүгө мүмкүндүк берген веб-сайттар жана тиркемелер. Сиздер айтып өткөндөй эле баары туура. Сиздер Instagram, Twitter, Facebook деп социалдык тармактарды айтып өттүңүздөр. Ошол эле учурда биз билебиз Telegram, WhatsApp деген мессенджерлер бар. Биз баягы бири-бирибиз менен маалымат алышып, бөлүшө турган тармактар бар. Демек, булардын баардыгын бириктирип социалдык медиа деп коет экенбиз. Караңыздар да, мына газета, журналдар деп айтып өттү. Демек, сиздер билесиздер, мурда биз массалык маалымат каражаттары деген түшүнүктү колдонуп келгенбиз, туурабы? Ага эмнелер кирет болчу? Бизге айтып өткөндөй эле газета, журналдар, анан радио. Туурабы? Газета, журналдар, радиолорду биз болсо массалык маалымат каражаттары деп айтып келгенбиз. Бирок андан кийин убакыттын өтүшү менен, технологиялардын өрчүшү менен биз билебиз, бүгүнкү күндө бизге интернет пайда болду. Интернеттин аркасы менен ушул социалдык тармактар, Instagram, Facebook, Twitter, агент, буга чейин Одноклассники деген сыяктуу WhatsApp баардыгы пайда болуп, баягы биз билген массалык маалымат каражаттары деген эле түшүнүктү колдонуу жетишсиз болуп калды. Ошондо жаңы термин сунушталган, бул медиа деп. Социалдык медиа. Демек, бул баардыгын камтыйт экен. Ошентип түшүнсөк болот. Эми социалдык медианын түрлөрү, мынакей сиздер аябай сонун баса белгилеп айтып өттүңүздөр. Бул Instagram, Facebook, TikTok. Статистикаларга кыскача токтолуп кете турган болсок, дүйнө жүзү боюнча интернет колдонуучулардын 14,8% бул Instagram'ды сүйүктүү тармак деп эсептешет экен. Ал эми экинчи орунда 14,5% менен бул Facebook турат экен. Ал эми WhatsApp, биз колдонуп жүргөн мессенджер, 15,7% менен дүйнөлүк рейтингде алдыңкы мессенджерлердин катарын толуктайт экен. Азыркы күндө сиздер байкасаңыздар керек, сиздер дагы аябай бат TikTok дагы өрчүп жатат. Мисалы, башында бул 4,3 гана добушту ээлеген болсо, бирок ага катталгандардын адамдардын саны күнүгө 71%га көбөйүп жаткан экен. Демек, бул дагы TikTok дагы абдан мындай жакшы платформалардын бири деп айтсак болот экен. Эми социалдык медиага канча убакыт коротобуз? Сиздер эсептеп көрдүңүздөр беле? Негизи эле канча убакытыңыздарды ошол соц тармактарга кетиресиздер, кирип алып, листать этип, карап отурсак, биздин көп эле убактыбызды алып коет, Ушундай болобу? Биздин карап мен көрүп отурам. Facebook маалыматтарды окуйбуз. Анан соц тармактардан рекламаларды көргөнгө, Instagramдардан, Telegramдардан өзүбүздүн кесипке байланыштуу маалыматтарды окууда мен аябай көп кирем. Иш кылып атып дагы кулагымда же колумда болот. Күнүнө эсептегенде 5 мынакей бул 2022 жылкы изилдөө боюнча экен. Ошол январь айында 2022-нин акыркы чыккан публикация экен. Бирок будан кийин дагы изилдөөлөр өткөрүлсө керек, бирок ал маалыматтар азырынча менде жок. Бирок социалдык тармактарга күнүнө орто эсеп менен адамдар 2 саат 27 мүнөт сарптайт деп ошол изилдөө көрсөткөн экен. Демек, биз 2,5 саат орто эсеп менен убактыбызды ушул соц тармактарда отуруп кетирет экенбиз. Анан биякта дагы абдан кызыктуу бир факт бар экен, карасаңыздар, секунда сайын болжол менен 13 жаңы колдонуучу
каттоодон өтүп турат экен. Элестетиңиз да, бир дегенде 1 секунданын ичинде эле жаңы дагы 13 ушул социалдык тармактардын колдонуучусу пайда болду деген сөз. Демек алар катталып, күндөн күнгө алардын саны өсүп, колдонуучулардын саны көбөйүп жаткан экен. Демек, бул жерден биз айта алабыз, демек соц тармак аркылуу кайсы бир маалыматтарды таркатуу, соц тармак аркылуу мисалы өзүбүзгө имидж жаратуу, бул бүгүнкү күндө баягы эффективдүү бир багыт, эффективдүү бир платформа деп айтсак болот экен. Эми контент деген жөнүндө сүйлөшөлү. Контенттин түрлөрү жөнүндө. Буга чейин контент деген сөздү уккансыздарбы? Кимде ой бар? Колуңуздарды көтөрүп жооп берсеңиздер болот. Контенттин түрлөрү жөнүндө билгендер барбы? Элмир эже? Ой. Уккансызбы Элмир эже? Жок. Уккан Туурасын эмессизби? айтайын. Бүгүн сизге жаңылык болот экен анда, Онун рахмат. Кимде дагы пикирлер бар? Саламатсыздарбы? Контент деген мындай чакан видео роликтерди тартуубу деп ойлойм, менин жеке пикирим. Сонун рахмат. Жеке, Так, Гүлсүнай эжеке кол көтөрүп атат. Контентти өзүбүздүн видео роликтерди маалымат катары Инстаграмга, Фейсбукка тараттык го. Ооба. Сөздөрдү тартып, ушул сөз жөнүндө маалыматтарды, аткарылган иштер боюнча жазып, биздин баягы тармактарга жиберген сүрөттөр аркылуу жиберген маалыматтарыбыз, жаңылыктарыбыз. Рахмат. Соц тармактагы баардык биздин жаңылык маалыматтарыбыз, кандай форматта болбосун, Демек, дагы кимде ой бар? Барбы сиздерде дагы? Менде бар. Фарида эжекеге сөз. Контент бул ар түрдүү болушу мүмкүн экен. Бул мисалы көңүл ачуучу же кабар таратуу маалымат. Сонун. Рекламный болушу мүмкүн деп ойлойм. Сонун. Бермет эже, сизге сөз. Кол көтөрүп атат окшойсуз, Же жанагы көтөргөн боюнчабы? Мен айтайын дедим эле, ошо контент деген ошол биздин мисалы Инстаграмга өзүбүздүн жасаган иштерибиз боюнча же болбосо ошол реклама кылган боюнча же ошол адамдарды кызыктыруу, өзүнө тартуу дегендей, жанагындай өзүнүн товарын сатууну жарыялоо дегендей мааниде да контент. Сонун. Рахмат, Арук эже. Эми келиңиздер, биз максаттуу аудитория жөнүндө сөз кылалы. Максаттуу аудитория дегенди кандай түшүнөбүз? Ким кандай ойлойт? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, Элмир эже? Угуп атабыз. Бул максаттуу аудитория именно ошо кайсы багыттагы, мисалы үчүн биздин маалыматты ким угат, ким окуйт, ошол аудитория, ошол уккан кишилер биздин максаттуу аудитория. Контент боюнча дагы айтып кетсем, менин оюмча контент, мисалы үчүн мен өзүм бир кандайдыр бир маалыматты издесем, мисалы үчүн кондитерский жагында, кондитерский бир маалымат издесем, ошол маалыматтар чыккан баардык ошол маалымат боюнча чогулган бир информациянын баары бир чогулуп келген ошол контент болуш керек деп элестетем да. Чогултулган маалыматтар бул кайсы бир тармак жөнүндө чогултулган маалымат контент деп эсептейсиз? Тармак жөнүндө жок, именно биз мисалы үчүн запрос болуп атпайбызбы? Мисалы үчүн выпечка же болбосо лыжа деп кетсек деле, ошол жөнүндө маалыматтар келген, бул ушул контент болуш керек деп ойлойм да. Анан максаттуу аудитория жанагындай эле. Биз ошол маалыматты кабыл алып көрө турган кишилер максаттуу аудитория. Кызыктар болгон кишилер максаттуу аудитория. Кызыктар тараптар. Сонун. Рахмат, Элмир эже.
Дагы ойлор барбы? Менде ойлор бар да. Арук эже, угуп атам. Максаттуу аудитория деген бул ошол мисалы бир мындай аудиторияда биз көп киши отурсак ошонун ичинде мисалы мен сантехник болсом эгер ошону өзүмүн максатыма жетүү үчүн ошол аудиторияда ошол сантехниктин жана иштөө жөндөмдүүлүгүн кантип алып барат, кандай эмне ошолорду айтсам, анда уже максаттуу болот да. Мисалы магазиндин ээси болсом, ошол мисалы оюнчук сата турган магазиндин ээси болсом, анда менин аудиториям ошол ата энелер болушу мүмкүн да, оюнчуктарды алыш үчүн эме ата энелер болушу мүмкүн. Ошол максаттуу аудитория ошолдой болуп саналат да. Рахмат, Арук эже. Азыр дагы мен кененирээк айтып берем. Рахмат. Демек, сиздер аябай жакшы айттыңыздар. Контент деген жөнүндө сөз кылалы. Мынакей бизге Элмира эже дагы айтып өттү. Контент бул бардык коммуникация каналдары толтурулган маалымат. Контент бул бир эле текст түрүндө эмес, графика түрүндө, аудио, видео, анимация, сүрөт түрүндө контент деп эсептелинет экен. Бардыгы. Жалпы бүт маалыматтардын бардыгы. Эми алардын дагы түрлөрү бар, жана Фарида эже айтып өттү окшойт, адашпасам. Түрлөрү маалыматтык контент. Мисалы, биз жарыя кылабыз. Арук эже баракчасына чыгарып атат да. Мен 18 январь күнү Амутса тарабынан уюштурулган чай сүйлөшүүгө катышып, контент, социалдык тармактар жөнүндө маалыматка ээ болдум. Иш-чарага там 30дан ашык айым депутаттар катышты деп жазып атат. Демек, маалымат берип атат. Туурабы? Же болбосо жаңылыктар. Булардын бардыгы маалыматтык контент. Анан сатылуучу контент деп коебуз. Бул сатылуучу контенттер, мисалы көбүнчө магазиндер, телефондорду саткан дүкөндөрдүн бардыгы колдонот. Бизде 30% арзандатуу, бизде болсо деген акция башталды. Ушундай контенттер сизге чыгып турабы? Сиздерге. Демек, бул сатылуучу контент деп көрсөңүздөр болот. Көңүл ачуучу контент деп коет. Кандайдыр бир аябай терең маанилүү месседж деп койсо, чакырыктарды бербейт, маалыматтарды бербейт, бирок сиздерге багы развлекательный, көңүл ачуучу жакшы бир контент болуп берет. Окутуучу контент. Мисалы, кондитер болсо Элмира эжекебиз. Демек, Элмира эжеке кантип жакшы сапаттуу торт жасаса болот, кантип аны украшать этсе болот. Ошолор жөнүндө YouTube'дан мисалы карап видеолорду өзүнүн баягы выпечкаларын жакшыртса болот да. Демек, бул окутуучу контентти колдонуп жаткандыктын белгиси. Биз болсо ушул өткөрүлүп жаткан сессияны запись кылып туруп YouTube баракчабызга жүктөп жатабыз. Демек, бул дагы окутуучу контент болуп эсептелинет. Ал жактан мисалы сиздер кайра кайталап ушул эле маалыматтарды көрө аласыздар. Бул окутуучу контенттин катарын толуктайт. Вирустук контент деп коет. TikTok платформасында аябай көп. Кээ бир адамдар ушул бир видеону тартат дагы, аны көп адамдар кайталап баштайт. Точно ошондой кылып эле. Мисалы кандайдыр бир бийлерди, ырларды көп кайталаган, мисалы вирустук болуп кеткен, вирус тарагандай эле тарап кетет деген сөз. Вирустук контент деп түшүнсөк болот экен. Эми карасаңыздар, контентти кайсыл учурда сиздер керектөөчү болосуздар дагы, кайсыл учурда сиздер түзүүчү, жаратуучу болосуздар. Мисалы, сиздер соц тармактарга кирип, баягы барактарды карап, листать этип, шоу-бизнестеги адамдарды, билбем, кинодогу адамдарды, блогерлердин баракчасындагы ар кандай маалыматтарды, жаңылыктарды окуп коюп, листать этип отура берсеңиздер, бирок өзүңүздөр эч нерсе публикация чыгарбайсыздар. Анда сиздер контентти керектөөчү болосуздар, потребитель контента деп коебузго. Ал эми сиздер өзүңүздөр социалдык тармактардан баракча ачып, өзүңүздөрдүн билбем, ишмердүүлүгүңүздөр жөнүндө жарыялап,
биз мисалы мынча 1 миллиондук грант тарттык, эртең айылыбызда фитнес зал ачканы жатабыз, эртең бүрсү күнү болсо деген айыл өкмөтү менен биргеликте бюджеттик угуу болуп өтөт, келиңиздер деп улам ушинтип бир жарыяларды, маалыматтарды бөлүшүп жаткан болсоңуздар, биз мисалы бүгүн үй бүлөбүз менен эс алууга тоого чыктык деп жазып аткан болсоңуздар, демек сиздер кандайдыр бир контентти түзүп жатасыздар, контент түзүүчүсүздөр. Сүрөттөрүңүздөрдү жүктөп атсаңыздар, видео форматында киргизип атсаңыздар, же болбосо графика түрүндө кандайдыр бир статистикалык маалыматтарды берип аткан болсоңуздар, демек бул учурда сиздер контент жаратуучу болосуздар. Мындай болот, адамдар бир эле жагында эмес, эки жакты тең бирдей алып кетет. Алар башка контенттерди да көрөт, ошол эле учурда өздөрү дагы жаратат. Мен суранат элем сиздерди, ушул контентти көрүп эле отура бербестен, өзүңүздөр дагы жаратуучу болууга чакырат элем. Себеби дегенде бул сиздердин ишмердүүлүктү жакшы көрсөтүүгө, жарыялоого абдан таасир этет. Эми максаттуу аудитория жөнүндө Арук эжеке дагы жана оюн айтып өттү. Максаттуу аудитория дегенде башкача айтканда бизди кимдер окуйт? Эгер биз социалдык тармак жөнүндө сөз кыла турган болсок, сиздерге кимдер катталган? Ошол суроого жооп берет. Мага кимдер пикир жазып, жакты белгисин коюп турушат? Кимдер сиздердин публикацияларды лайк басат деген сөз, кимдер комментарий калтырып жатат деген сөз. Анан алар кайсы убакта соц тармакка киришет деген нерсени дагы эске алуу маанилүү. Эми мындай бир мисал айткым келип атат. Максаттуу аудитория деген ким? Биз мисалы башкаруу академиясы ийгиликтүү аймак долбоорунун алкагында сиздер билесиздер, депутат айымдардын клубу түзүлгөн. Сиздер баардыгыңыздар ошол клубда мүчөсүздөр. Депутат айымдардын клубунда мүчөсүздөр. Эми депутат айымдардын клубун түзүп алып туруп, депутат мырзаларды ал клубка кошуп алсак, бул максаттуу болобу? Биздин максаттуу аудитория ким ошондо? Демек, депутат айымдар. Айымдардын клубуна эркектерди кошкондо болбойт го. Максаттуу аудитория айылдар болуш керек да. Айымдар. Кошсо деле болот го. Болбойт го. Элестетиңиздер, мисалы, биз максаттуу аудиториябыз депутат айымдар деп койдук. Бирок депутаттыкка талапкер болгон, талапкерлиги өтпөй калган, аймактардагы активдүү айымдар, активдүү жаштар, активдүү мырзалар, билбейм, баардыгын эгер биз клубка мүчө катары кошо бере турган болсок, анда биз максатыбызды жоготобуз. Ушул сөз. Биздин максаттуу аудитория конкреттүү айтылып атат. Ким менен иштейсиңер? Бул клубка ким мүчө болуш керек? Кимдер силерге дегенде, ооба, биз четко жооп бере алабыз да. Бул депутат. Биз еще карасаңыздар, дагы бир моменти бар. Биз эмне үчүн жогорку кеңештин деп айткан жокпуз. Биз жергиликтүү кеңештердин депутат айымдары деп атабыз. Көрдүңүздөрбү? Жада калса ошол дагы маанилүү. Биз канчалык конкреттүү кылып өзүбүздүн максаттуу аудиториябызды тааный билсек, ошончолук алар менен иш алып баруубуз, алар менен жумуш жасоо ошончолук эффективдүү болот. Сиздер дагы, мисалы, соц тармактарда кандайдыр бир жарыяларды чыгарууда, сиздер дагы билишиңиздер керек. Сиздерге кимдер катталган? Кандай адамдар сиздерге, мисалы, туугандарыңыздар, кошуналарыңыздар, билбейм, классташтар, айылдаштар дегендер сиздерге катталган болушу мүмкүн. Демек, ал адамдарга сиздер кандайдыр бир өзүңүздөрдүн баракчада контент жаратып, маалымат берип аткан болсоңуздар, демек, ошол адамдар соц тармакка кайсыл учурда кирет деген сөздү дагы, суроону дагы биле жүрүш керек. Анан максаттуу аудитория жөнүндө сөз кылганда өтө маанилүү мындай бир нерселер бар. Мен эмнелер тууралуу жазам? Мисалы, сиздер соц тармакка Инстаграмды мен активдүү колдоно баштайм депсеңиздер, ал жака эмне жөнүндө жазарыңыздарды билишиңиздер керек. Мага кимдер катталышы керек, жазылышы керек?
Эгер сиздер мисалы мектепте мугалим катары иштеп жатсаңыздар, демек сиздер билим берүү жөнүндө сөз кылсаңыздар болот. Бирок ошол билим берүү жөнүндөгү сиздин оюңуз, сиздин чакырыктарыңыз бул ким үчүн? Мектеп окуучулары үчүнбү же мектепте иштеген мугалимдер үчүнбү? Же болбосо билим берүү министрлиги үчүнбү? Көрдүңүздөрбү? Демек, ошолорго багыттап жазганга жараша, демек сиздерге ким катталышы керектиги экендигин дагы четко конкретно билишиңиздер керек. Мисалы, сиздер жалаң өзүңүздөрдүн депутаттык ишмердүүлүгүңүздөр жөнүндө жарыялап чыгарып тура турган болсоңуздар, демек, соответственно, сиздерге өзүнүн добушун бере турган айылдаштарыңыздар, сиздерге добушун берген багы избирательдериңиздер, шайлоочуларыңыздар сиздерге катталышы керек. Анан мен дайым айтып келем, социалдык тармактардагы сиздердин баракчаңыздар бул сиздердин жүзүңүздөр деп. Биз ал жакта дагы абдан мындай грамотный деген сабаттуу болушубуз керек. Өзүбүзгө кандайдыр бир имидж жаратсак дагы болот ал жакта. Биз кимбиз, кандай иштерди жасайбыз, кимдер мага кайрыла алат, мен үнүн алардын үнүн жеткирем, жеткирбейм деген нерселердин баардыгы ушул нерседен келип чыгат. Эми максаттуу аудитория дегенден кийин эле биз айттык, ал адамдар кайсы убакыттарда соц тармакка кирет деген нерсени. Prime time деген убакыт бар. Prime time деп уккансыздарбы? Ким билет? Дамира же? Свободное время, наверное. Или нет? Время. Хорошо, спасибо. Учуру. Часпик деген сыяктуу сендер көбүнчө учурак болуп калган. Ага, час пик, да? Да. Ооба. Бир мезгилде бир убакыт болуп калат. Мисалы үчүн 13-төн 14-кө чейин обед убагы да. Рахмат. Мындай эжекелер, аябай сонун айттыңыздар. Бул же prime time деген нерсе эмне үчүн биз мындай ойлонуп көрсөк, жаңылыктар саат 7-де, анан кийин 9-да кайталанат, Байкайсыздарбы? Кечки жаңылыктар деп баарыбыз. Ыңгайлуу убакыт болуш керек. Ыңгайлуу убакыт деген сөз. Ооба. Эми мындай статистика боюнча эң максималдуу ушул убакытта максималдуу түрдө социалдык тармактарга кайсы убакытта адамдар кирет дегенде статистика мындай дейт экен. Саат эртеменки 8-ден 9:30 чейин адамдар баягы жумушка бара жатып, эртеменки тура калып эле баягы собираться этип аткан учурда 9:30 чейинки убакытта бат-баттан социалдык тармакка дагы кирип коюшат экен. Баарыбыз деле ушундай болсо керек. Жумушка жеткенге чейин ошол автобуста баратып, таксиде баратып, биз баарыбыз көп ушул соц тармактарга кире берет экенбиз. Анан свободный убакыт ошол учур. Андан тышкары көп мисалы мамлекеттик кызматта, муниципалдык кызматта иштегендер, банк кызматкерлери, көпчүлүгү 1-ден 2-ге чейин багы обед учуру деп, түштөнүү учуру деп, ошол убакытта багы бош болгон учурда телефондорун алып соц тармактарга кирет экен. Демек, ошол учурда биз өзүбүздүн социалдык тармакка чыгара турган жарыябызды, ошол учурда социалдык тармакка чыгара турган контентибизди ушул учурда чыгаруу сунушталат экен. Себеби дегенде, маалымат сиздерге окшоп, дагы башкалар дагы көп чыгарат. Анан багы лента деген түшүнүк бар, лентадан жөн эле адамдарга көрүнбөй өтүп кетпеш үчүн сиздер ушул максималдуу адамдар соц тармакта отурган убакытта чыгарсаңыздар, сиздерге лайк баскандар дагы көп болот, сиздердин ошол жараткан контентиңиздерди көргөн аудиториянын дагы саны жогору болот. Анан кечки саат 7-ден баштап 10-го чейин малды жайгарып коюп, билбейм, уйду саап коюп дегенде, балдарга кечки тамакты жасап коюп, колубуз бошоп,
кечки тамакты ушул 7-ден 8-ге чейин бир ичип алгандан кийин 10 чейин соц тармакта отурууга, телевизор көрүүгө көпчүлүгүңүздөрдө убакыт болот. Демек, ушул учурдан баштап 7-ден 10-го чейин дагы соц тармакка киргендердин саны аябай көп экен. Демек, сиздер ушул убакытта дагы өзүңүздөрдүн баягы жарыяңыздарды, маалыматыңыздарды чыгаруу сунушталат. Себя показать и на людей посмотреть можно, оказывается. Да, все верно. Эми тексттер менен иштөө жөнүндө токтолуп кетели. Мисалы, эгер сиздер өзүңүздөр социалдык тармактарга, ошол эле Инстаграмга же Фейсбук баракчаңыздарга бир публикация, пост чыгара турган болсоңуздар, сүрөттөрдү эле киргизип коюу болбойт. Же болбосо текст эле сүрөтү жок киргизип коюу дагы бул жакшы эмес деп эсептелинет. Ошондуктан сураныч, сиздер кандайдыр бир билбейм, үй бүлөңүздөр менен бирге түшкөн сүрөттү киргизип жарыялаңыздар келип атабы, же болбосо айыл өкмөтүңүздөргө жаңы бир оборудование алынды деп коелу, бир экскаватор алдыңыздар деп коелу. Сиздер аны деген чуркап, долбоорун жазып, инвестиция тартып аракет кылыңыздар. Ошол жөнүндө айткыңыздар келип атса, ошол экскаватордун сүрөтүн, анын астында деген ошол текст болуш керек. Эми тексттерди жазууда дайыма аудиторияңызга, сизге катталуучуларга сиз деп кайрылуу сунушталат. Алардын жаш курагы, мисалы, жаштар сиздерге катталган болушу мүмкүн, бирок ошол эле учурда улуу адамдар дагы катталган болушу мүмкүн. Ошондуктан жалпылап баарына сиз деп кайрылуу сунушталат. Экинчи өтө маанилүү нерсе, сабаттуу текст сиздин кесипкөйлүгүңүздүн ачкычы деп айтмакмын. Ал жакка дайыма мындай катасы жок, аябай туура жазылган, кыска, нуска жазылган текст болсо жакшы деп эсептелинет. Өзгөчө биз эмнеден ката кетиребиз? Өзгөчө биз о, у, анан ö, ü, ың деген тамгаларды колдонбойбуз. Кыргыз тилинде эгер биз публикация жазып аткан болсок, текст жазып аткан болсок, биз кыргыз алфавитин колдонушубуз керек. Эгер сиздер о, у менен жазып койгон болсоңуздар, ны кылып жазып койгон болсоңуздар, бул дагы ката деп эсептелинет. Эгер сиздер мындай жакшы деңгээлде өзүңүздөрдүн баракчаңыздарды алып баргыңыздар келсе, анда сураныч кыргыз алфавитиндагы телефонуңуздарга көчүрүп алып, ошо кыргыз алфавити менен жазыңыздар. Бул негизи эле кыргыз тилин дагы өнүктүрүүдө аябай маанилүү ролду ойнойт. Анан өзүңүздүн аккаунтуңузга өзүңүз жөнүндө жеке маалыматтарыңызды болобу, чын гана маалыматты жазыңыз. Жалган маалыматтарды фейк аккаунттардан, жалган баракчалардан тараткандар абдан көп. Ошондуктан сиздер мисалы кыска, нуска, чын, сапаттуу маалыматтарды бөлүшүүгө умтулсаңыздар. Эми ушул текстти жазууда бир AIDA деген модель бар. Ошону колдонсоңуздар болот. Бул AIDA модели эмне жөнүндө? Бир ыкмасы бар деп айтайынчы, моделисин болбойт, бул ыкмасы бар. Бул эң биринчи эле азыр концентрация адамдар, мисалы, сиздер деле соц тармактарда отурганда 3 секунда эле жетиштүү. 3 секундадан кийин сиздер башка кийинки лентасын дагы жаңылыкка өтүп кете бересиздер, листать этип. Ошентип өтүп кетпеш үчүн эң биринчи адамдардын мындай вниманиясын сактап калыш үчүн 3 секундадан көбүрөөк убакытка сактап, аларга кызыктуу кылып, алардын көңүлүн кармап калыш үчүн бул өтө маанилүү. Текстте дагы ошол нерсени колдонуш керек. Мисалы, жарыя деп жазышат, же болбосо билбейм, эң негизги ойду башына чыгарышат. Биз көбүнчө айтабыз да, мисалы, Ак Жар айыл өкмөтүнө так, мен угулуп атамбы? Что-то жок болуп кетти. Угулуп атат, угулуп атат. Мисалы, Ак Жар айыл өкмөтүнө өткөндө эле арык кежекелерге биздин долбоор тараптан, башка экинчи долбоор тараптан үн күчөткүчтөр, усилитель деп коебуз го,
музыкалык аппаратуралар берилди. Демек ошол ойду биз эң башына чыгарып жаздык да. Башка эл өкмөттөгүлөр, мисалы сиздерге окшогон депутаттар дагы, бул музыкалык аппаратураны биз кантип алсак болот экен, кантип грант тартсак болот экен деп дагы багы кызык болушу мүмкүн да аларга дагы. Алар дагы кандайдыр бир иш аракет жасоого умтулушу мүмкүн. Демек биз ушул внимание, интерес, желание, анан действие деп коет. Магазиндер дагы абдан көп колдонушат. Бизде черная пятница, билбейм, бизде 30% арзандатуу, келиңиздер депчи. Анан эң аягында мисалы көп айтышат. Бул акция биздики 20-январга чейин гана жүрөт. Жетишип калыңыз, катышып калыңыз, келиңиз деп. Демек сиздерге кандайдыр бир иш аракет жасоого, ошол магазинге барганга сиздерге чакырык кылып атат. Демек сиздер дагы мисалы ошол эле бюджеттик угуулар, коомдук угуулар жөнүндө жарыя кылып, урматтуу айыл тургундары, Бурана айылынын тургундары, келиңиздер, коомдук бюджеттик угууларга келип катышыңыздар, ой пикириңиздерди билдириңиздер, сиздердин налогдон төлөп аткан акча каражаттарыңыздардын каяка сарпталаарын биргеликте чечели депчи, ушинтип жазсаңыздар дагы бул мындай жакшы деп эсептелинет. Демек ушул модельди бир аз эске алып койсоңуздар. Эми соц тармактар жөнүндө биз сөз кылганда абдан маанилүү нерсеси бул сүрөт. Ар кандай сапатсыз сүрөттөрдү дагы киргизе берүүнүн кажети жок. Жана айтып өткөндөй эле бул сиздердин имидж. Ошондуктан аябай сапаттуу сүрөттөрдү тандап киргизиңиздер. Жакшы сүрөттөрдү киргизиңиздер. Ал эми жакшы сапаттуу сүрөт болуш үчүн сиздерге обязательно фотоаппарат алуунун кажети жок. Өзүңүздөр колдонгон эле телефонуңуздарды, смартфонуңуздарды жакшылап сүртүп, анан багы ракурстарды тандоону билишибиз керек. Угулбай калды. Угулбай калды, ооба. Все. Эми угуп атамбы? Телефонуңуз эң биринчи эреже бул телефонуңуздардын камерасын тазалап сүртүү. Прям жазып алыңыздар. Себеби дегенде телефонуңуздар чөнтөгүңүздөрдө болот, билбейм, сумкаңыздарда болот, ар бир жерде коесуздар. Чаң басат. Камерасы, соответственно, чаң болот. Ошондуктан алып чыгып эле сүрөткө тарта бериш болбойт. Эң биринчи Буланып да калат. Ооба, камераны сүртүш керек. Анан экинчи адамдарды сүрөткө тартып атканда, мисалы айталы, небереңиздерди болобу сүрөткө тартып атканда, небереңиздердин бою кичинекей да, жаш бала болсо, анын на уровне глаз деп коебуз. Көзүнүн деңгээлинде телефонду кармаш керек. Көзүнүн деңгээлине түшүп тартыш керек. Мына бул сүрөттөрдө көрсөтүлүп турбайбы? Эгер балерина болуп ал отуруп аткан болсо, отурган адамды туруп алып телефонуңуз менен сүрөткө тартып койгондо болбой калат. Ошонун көзүнүн деңгээлине түшүп тартыш керек. Мына бул жакта да көрсөтүлүп турат. Ылдыйраак болуп тартыш керек. Мына бою узунураак болгон болсо, бою кичинекейине. Демек, көзүнүн деңгээлине ориентир аласыздар, ориентир деп коебузбу? Туштайсыздар. Андан тышкары, дайыма эле биз освещение деп коебуз, жакшы бир жарык комнаталар боло бербейт. Мисалы, ошол эле сиздер өткөрүп аткан жыйындар, кандайдыр бир тренингтерден сүрөттөр помещениянын ичинде болсо, демек ал жерде дагы сапаттуу жарык болуш керек. Ошол жарыкты кантип тандайбыз? Көпчүлүк учурда жарык жак беттен отурган адамдарды, отурган катышуучуларды мисалы тартып алышат дагы, алардын беттери капкараңгы болуп калат. Демек, ал жарабай калат да. Ошондуктан сиздерден сураныч, мисалы айнек боло турган болсо, айнектерди ачабыз, анан өзүбүз телефонубуз менен айнек жак бетке туруп, айнектин жарыгы түшүп жаткан жака адамды коюп туруп, анан сүрөткө тартабыз. Мынакей бул жерде дагы сүрөттө көрсөтүлүп турат, кыз мына жарыгы түшкөн жакта турат, а бала ошол
жарык берилип жаткан жакта турат. Демек эгер айнек жак бар боло турган болсо, сиздер айнектерди ачасыздар дагы айнек жакып кетпей өзүңүздөр турасыздар телефонуңуздар менен, же башка бирөө дагы сиздерди тарта турган болсо, телефонуңуздарды ал адамга берип, сен мына айнектин жакка тур, мен бияк бетине турайын деп туруп алып анан тарттырыңыздар. Бир эки жолу өзүңүздөр баягы мындай салыштыруу үчүн дагы иш чаралар өтүп жатканда ушинтип сүрөткө тартып көрүңүздөр. Кадыресе эле бири биринен айырмаланат. Демек ушул нерселерди сүрөткө тартады. Бул эң базовый деп коебуз го, ошондой мисалдар. Ушуларды эске алып башташыңыздар керек. Так. Андан кийинки телефонду кармоо боюнча. Телефонуңуздарды дайыма эле тике кармап эле тарта берсеңиздер да болбойт. Кээде сүрөттөрдү горизонталдык түрдө дагы телефонуңуздарды кармап тартсаңыздар дагы болот. Мисалы, горизонталдык түрдө толук видео тарта турган болсоңуздар, видеону горизонтально кармаш керек. Эгер сүрөт боло турган болсо, горизонталдык түрдө дагы, вертикалдык дагы түрдө кармасаңыздар болот телефонду. Кандайдыр бир постер деген бул жарыялар, кандайдыр бир маалыматтык баракчалар. Ошолорго болсо эки түрдө тең боло берет. Анан жана stories деп коебуз го, reels деп. Stories, reels'тер үчүн телефондор дайыма вертикально болуш керек. Тик кармап туруп тартыш керек. Тик кармап туруп, мындай кыйш айтпаңыздар, ары же бери кетирбеңиздер. Тик эле кармап түп-түз эле тарта берген туура болот. Так. Кийинкиси, эми сиздерге бүгүн мен ушул чай сүйлөшөнүн жүрүшүндө бир Canva деген тиркеме жөнүндө, дизайн жасоочу, презентацияларды жасоочу тиркеме жөнүндө айтып бергим келип атат. Эгер жетишсек ушул Canva тиркемесине токтойбуз. Эгер жетишпей калсак, дагы бир ирет сиздер менен чай сүйлөшүү уюштуруп, ошол жактан көрсөтүп берем, кенен баардыгын. Анан бул абдан жөнөкөй тиркеме. Телефонуңуздарга же компьютериңиздерге да көчүрүп алсаңыздар болот. Анан ал жактан баягы куттуктоолорду, чакыруу баракчаларын, ар кандай дизайндарды жасасаңыздар болот. Өзгөчө мектепте иштеген мугалимдер үчүн, айыл өкмөттөгү мисалы жарыяларды группаларга рассылка кылыш үчүн жарыялардын баардыгын ушул Canva тиркемеси аркылуу эле оңой шаблондордун жардамы менен сонун түстүү кылып жасай аласыздар. Андан тышкары видеолорду монтаждоо үчүн сиздерге CapCut анан InShot деген мынакей эки тиркеме жардамга келет. Бул эки тиркеме автоматтык монтаж деген дагы түшүнүгү бар эки тиркемеде тең. Кирип, эгер сиздерде монтаждоого көндүмүңүздөр жок болсо, буга чейин телефонуңуздарда видеолорду монтаж кыла албай жүргөн болсоңуздар, ошол тиркемелерди көчүрүп алып туруп, анан автомонтаж деген функциясы аркылуу эле видеолорду тандап берсеңиздер, ал өзү сиздерге ар кандай форматта монтаждап берет. Анан ошолорду көчүрүп алып дагы мисалы колдоно берсеңиздер болот. Презентациям соңуна келди. Чоң рахмат. Бул жакты өчүрүп коеюн. Так. Урматтуу эжекелер, сиздерде суроолор презентациянын негизинде кандайдыр бир ой пикирлер болгон болсо, сураныч, азыр бөлүшөлү, Так. Чатты карап коеюн. Болбойт дейт. Ыңгайлуу убакыт дейт. Так, эжекелер, сиздерде суроолор барбы? Вроде нет. Суроо деле жок го дейм, түшүнүктүү эле болду баардыгы. Түшүнүктүү, Рахмат. Бизде дагы убакыт бар. Анда биз азыр бир нече мисал катары эми социалдык тармактарга кирип, эжекелердин болобу же сиздердин болобу баракчаңыздарды карап чыгайлы, мисал катары. Ошондой болобу? Болот. Анан Айгерим, эгерде суроолор болуп калса, WhatsApp'тан, группадан жазып эме кылабыз. Суроолор кийинирээк болуп калышы мүмкүн да, ойлонуп атып, көрүп атып. Ооба. Азыр мен анда деген
экраным менен бөлүштүм. Мынакей телефонум чыгып атабы, сиздерге көрүнүп атабы? Көрүп атат. Аха. Бүгүн азыр мен сиздерге кирип Instagram жөнүндө дагы маалымат берейин. Мынакей. Бул Instagram баракчасы. Өзүмдүн жеке баракчам. Мынакей. Так, кимдин микрофону иштеп атат? Тамиреже. Микрофонум күйүп калып атат улам. Аха, рахмат. Карасаңыздар, мынакей бул менин жеке баракчам. Сиздердин дагы соц тармактарда жеке баракчаңыздар болушу мүмкүн. Эми бул жакта өзүмдүн сүрөтүм турат, башында. Мынакей. Профилде. Анан астында болсо Айгерим Алымкулова деп жазылып турат, Бул жеке баракча. Эми уюмдун баракчасы жөнүндө көрсөтсөм болот. Мисалы биздин уюмдардын баракчасын көрсөңүздөр болот мындай. Эми бул жерде жеке баракча да сиздердин көпчүлүгүңүздөрдүкү. Эми бул жерге биз баракча жөнүндө айта турган болсок, негизги бет. Бул жерде көпчүлүгүңүздөрдүн ошибка деп коеюн, ошибкаңыздар бул негизги аватарга, бул жердеги сүрөткө өздөрүнүн сүрөтүн эмес, мисалы эркек балдар көбүнчө машиналардын сүрөтүн же болбосо айымдар гүлдүн сүрөтүн коюп алышат. Бул жакшы эмес да. Бул демек сиздердин өзүңүздөрдүн жеке сүрөтүңүздөр болбосо, демек бул багы фейковый деп коебузго, жалган аккаунт деп көрсөтүлөт. Ошондуктан сиздер соц тармактарда сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн сураныч сүрөтүңүздөрдү киргизиңиздер. Мынакей бул жерден. Эгер бул жерде сиздердин өзүңүздөрдүн сүрөтүңүздөр жок болгон болсо, мына астында карасаңыздар, редактировать профиль деген функция чыгып турат. Ушу редактироватьты базасыздар, изменить фото или аватар деп чыгып турат. Бул жерден изменить фото или видео, новое фото профиля басып туруп, мына бул жактан жаңы бир өзүңүздөргө жаккан сүрөттү аласыздар дагы. Далее үстүнө мынакей тандайсыздар, ыңгайлуу кылып коесуздар. Далее деп туруп, менин өзүмдүн аватардагы сүрөтүм, негизги беттеги сүрөтүм алмашып жатат. Анан бул жакта мынакей алмашып калды. Ушул жерден эле редактировать профилди басып туруп, мынакей бул жерде биография деген жери бар. Жекелер карасаңыздар. Биография деген жерге мынтип жазып койсоңуздар болот. Эгер сиздер жергиликтүү кеңештин депутаты болсоңуздар, жергиликтүү кеңештин депутаты деп жазып койсоңуздар болот. Же болбосо аялдар кеңешинде мүчө болсоңуздар, аялдар кеңешинин төрайымы, мүчөсү. Мен болсо мисалы СММ адис деп коеюн, СММ адис специалист, СММ специалист деп. Эми сиздер ар кимиңиз биография деген сөздү кыскача соц тармактарга киргизүүчү биографияңыздар. Жазып койдум. Демек, мынакей бул жерде негизги бетте СММ специалист Айгерим ким экендиги жөнүндө баракча чыгып калды. Баракчамда чыгып калды. Башкалар менен мисалы мен айтам да, Жумагүл эже же болбосо Бермет эже, өзүңүздүн баракчаңыздын ссылкасын мага жөнөтүп коюңузчу десем, мына жанында турат поделиться профилем деп. Вот поделиться профилем дегенди бассаңыздар эле, поделиться профилем, копировать ссылку деп турат. Ссылканы эле көчүрүп алып туруп, анан мага WhatsApp'тан, билбейм, Telegram'дан жөнөтүп койсоңуздар болот. Ушул жерден бөлүшөсүздөр. Эми кандайдыр бир публикация, жаңы публикация жарыялагыңыздар келе турган болсо, эң астында карасаңыздар плюс белгиси турат. Көрүнүп атабы? Эң астында мына иконкалардын лупанын сүрөтү турат, анан кийин эле плюс белгиси ортосунда. Ушуну базасыздар дагы, бул жактан кандайдыр бир сүрөттөрдү тандайсыздар, публикация чыгарыш үчүн. Мына мен 1, 2, 3 сүрөт тандайм.
Далее деп туруп, анан бул жака текст жазып чыгарып койсом болот. Мынакей. Добавить подпись деп турбайбы? Добавить подпись деген жерге өзүңүздөр эмне болгон иш чара, эмне болгон сүрөттөр экендигин жазып койсоңуздар болот. Эми ал чыгарып аткан публикациядан көз каранды. Мисалы бул жакта деген мисалы приятные воспоминания. Мен көбүнчө орусча жазам да, ошондуктан бул орусча чыгарылган. Бул жерде болсо деген мынакей кыскача текст менен тагы публикация. Сүрөтү менен бир нече сүрөттөрдү киргизсеңиздер болот. Вот. Эми бул жерде турган мынакей могу Кейла, Джорджия деп турган жерлердин баардыгы бул актуальный деп коет. Сиздер дагы ушинтип актуальный кылып, өзүңүздөрдүн жасаган ишмердүүлүктөрдү сохранить этип койсоңуздар болот. Мынакей жумушуңуздар жөнүндө баардыгы көрүнөт. Анан адамдар мисалы сиздерге мурда катталгандар болсо кирип алып, сиздердин баракчадан мисалы актуальныйдан сиздер жөнүндө көрө алышат. Мисалы менин мурдаңкы ишмердүүлүктөрүм жөнүндө, стажировкам жөнүндө. Ушинтип көрсөтсөңүз көрүп алса болот. Эми тексттер боюнча айта турган болсом, мына карасаңыздар, бул биздин экинчи долбоор. Тексттер кандай болуш керек? Жана Аида деген модельди эстейбиз, ошол модельди эстегенде эле мынакей өзгөрүүнү өзүңдөн башта. Бул текстти окуп көрсөңүздөр, мынакей. Анан Талас облусуна караштуу Бакыян айыл аймагында жергиликтүү кеңештердин депутаттары Динара, Назгуль, Асель, Аиданын демилгеси менен өзгөрүүнү өзүңдөн башта аталышындагы спорттук командалык эстафета уюштурулду. Иш чарага 10 команда катышып, коомдо болуп жаткан зордук зомбулук көйгөйүн азыр кайра бөлүшөйүн. Мынакей. Зордук зомбулук көйгөйүн коомдо болуп жаткан алдын алуу, айыл тургундары ортосундагы ынтымакты, достукту чыңдоого багытталды. Жеңүүчү деп табылган командаларга Бакыян айыл өкмөтү жана уюм тарабынан баалуу белектер ыйгарылды деп. Анан ошол баракчаны биз кимдер колдоого алганын Бакыян айыл өкмөтүнүн баракчасын ушинтип белгилеп койгонбуз. Башка баракчаларды белгилөө үчүн отметка деп коебуз го, Мисалы, Жумагүл эже публикация чыгарып атса, Айсалкын эжени, Бермет эжени, Гүлмайрам эжени отметка кылгысы келсе, анда багы собачка деген маймылча деп коебуз. Ошол белгини коюп туруп эле Инстаграмдан. Анан Гүлмайрам деп жазса, Гүлмайрам эженин баракчасы чыгып калат. Эгер булар бири-бирине катталган болсо. Же болбосо бизде маймылчаны коюп туруп, өзүңүздөр чыгарып аткан публикацияга депутат айымдар клубу деп койсоңуздар болот. Демек, биздин баракчаны ошентип отметка кылсаңыздар болот. Анан сөзсүз түрдө сүрөттөр, мынакей. Кандайдыр бир эмоциялар чагылдырылган, сүрөттөр дагы көп нерсени айтат. Сүрөттөр сүйлөйт деп коебуз го. Демек, эмоциялар чагылдырган ушундай сүрөттөрдү негизги бетке койгонго аракет кылыңыздар. Мынакей үй бүлөлүк дагы иш-чаралар өткөрүлгөн. Мынакей ата баласы болуп өздөрү жок. Бул жакта дагы мисалы иш-чаралар. Мисалы 16 күндүк кампаниянын негизинде. Анан тексттерди жазууда дагы бир өтө маанилүү нерсе, мынакей карасаңыздар, бул жерде бөлүнүп турат. Тексттерди баардыгын бири-бирине жабыштырып, ортосунда боштук жок жазгандагы сапатсыз болуп эсептелинет. Анткени адамдар көргөндө мындай акцент кылып, баягы вниманиясы ошол жерде калыш үчүн
тексттерди дайыма бөлүп жазыш керек. Маанисине жараша абзац менен бөлүп. Жөн эле бөлө бербейбиз. Маанисине жараша абзац менен бөлүп. Өзгөрүүнү өзүңдөн башта деп турат. Анан абзац менен бөлүнүп турат. Бул жакта комментарийлер калып. Мынакей орусчасында дагы. Көрдүңүздөрбү? Бөлүк болгондо адамдар жакшы окуйт, ыңгайлуу болот. Ошондуктан сиздер дагы тексттерди жазып атканда абзац кылып бөлүп койсоңуздар болот. Мына бул жакта дагы ошондой эле форматта жазылууда. Эми мен азыр сиздерге бир нече менин мурдаңкы окутууларыма деген Жумагүл эжеке активдүү катышып келген. Жумагүл эженин баракчасын карайлы, мисалы. Жумагүл эже бул жактасызбы? Биз мененсизби? ооба, карап атам. Жумагүл эжеке эң активдүү социалдык тармактардын колдонуучуларынын бири. Жумагүл эжеке мынакей өзүнүн сүрөтү бар. Жумагүл Курманбаева жеке ишкер, Кочкор айыл өкмөтүнүн аялдар кеңешинин төрайымы, ким экендигин билип атабыз. Жумагүл дегенде ким ал? Кочкор айылдык кеңешинин депутаты, Кочкор райондук ден соолук комитетинин төрайымы дейт. Бул жакта баары турат, Facebook баракчасына ссылкасы турат катталып. Анан бул жактан болсо деген, мына Жумагүл эжекенин иш-чаралары, ишмердүүлүгү, депутаттык иш-аракеттерди тарткан инвестициялары жөнүндө, катышып аткан долбоорлору жөнүндө маалыматтарды алсак болот. Мынакей эң эле акыркыларынан бири Жумагүл эжеке мынакей бул жерде болсо деген райондун акимдин орун басары, райондук прокурор, Кочкор райондук прокурор катышып атат. Бул жерде стресс жана ачууланууну башкаруу боюнча Жумагүл эжеке Кочкор айылында тренинг уюштурган. Ошол жака катышуучулар кандай форматта өткөндүгү жөнүндө маалыматтарды берилип атат. Үй бүлөлүк баалуулуктар жөнүндө дагы сонун тренинг болгон экен. Ошол жөнүндө жазып атат. Бул жерде болсо да айымдардын лидерлигин жана коомдук турмушка жигердүү катышуусун күчөтүү жөнүндө жазып аткан экен. Демек, бул жакта дагы жаштарга зомбулукка жол жок деген жолугушу өткөрүп аткан экен окуучулар үчүн. Көрдүңүздөрбү? Өзүңүздөрдүн ишмердүүлүктү дагы сиздер дагы ушинтип эле баракчаңыздарга жарыялап бөлүшүп турсаңыздар болот. Мен билгени Аруки эженин дагы, Аруки эже дагы чыгарып келет. Аруки эжени издейли. Аруки Абдукаримова. Акжар айылдык кеңешинин депутаты, жигердүү жарандар долбоорунун катышуучусу деп турат. Анан бул жакта карай турган болсок, мынакей Аруки эженин дагы абдан сонун баракчасы бар. Бул жерде коопсуз коом түзүүгө умтулган Акжар айыл аймагы. Зордук зомбулукту алдын алуу боюнча Акжар айыл өкмөтүндө сонун Аруки эженин демилгеси менен иш-чара өткөн. Ошол жөнүндө жазылып атат. Андан тышкары, мисалы 16 күндүк зордук зомбулукка каршы күрөшүү акциясы жүргүзүлгөн. Ошол акцияны мисалы жаштар арасында форум театр өткөргөн. Демек, ошол жөнүндө маалымат берилген экен. Окуучуларга өткөрүлүп аткан форум театрдан сүрөттөр. Демек, сиздер дагы, муну мен эмнени айткым келип атат? Сиздерди дагы Эжерим угулбай калды го. Угулуп атабы башкаларга? Угулуп атат. Жакшы угулуп атат. Демек, сиздер дагы өзүңүздөр ушинтип мынакей Айзирек Нуру дейт. Айзирек Нуру деген бала бакчаны жетектейт, Аруки эже адашпасам. Демек, ошол бала бакчадагы балдардын багы счастливые лица деп коелучу. Ошолор жөнүндө чыгарган экен. Бирок бу жерде деген карасаңыздар эмеси жок. Маалымат жок. Эмне болгон балдар, кайсы тайпа, мисалы, кайсы сабак учурунда, эмне жөнүндө булар сүйлөп берип атышат. Көрдүңүздөрбү? Ошолор жөнүндө дагы жазып койсок, сонун болмок да. Бирок дагы бир момент бар, соц тармактарга жаш балдардын ата-энелеринин уруксаты жок, жаш кичинекей балдардын сүрөттөрүн киргизүүгө тыюу салынат.
сиздер дагы көпчүлүгүңүздөр мисалы неберелериңиздердин сүрөтүн коюп аласыздар да негизги баракчага. Бул болбойт. Ошондуктан мындай этият болуңуздар. Кимдикин дагы карайлы. Мен баарыңыздарга мынакей депутат айымдан мен азыр группага дагы жөнөтүп коем. Биздин депутат айымдардын клубунун баракчасы бар. Мынакей жергиликтүү кеңештердин баардык депутат айымдарды биздин катарга кошулууга чакырабыз деп мынакей депутат айымдардын клубу деп эле издесеңиздер Инстаграмда биздин баракчабыз бар. Бул жакта мынакей жүргүзүлүп жаткан чай сүйлөшүүлөр, кандайдыр бир иш чаралар, мынакей бизде деген сонун конкурс өтөт. Былтыр өткөрүлүп конкурс жергиликтүү кеңештердин айым депутаттары иш үстүндө деген конкурс болуп, анын жеңүүчүлөрү аныкталган. Жеңүүчүлөргө сонун белектер берилген. Биринчи орунду бизде Эпеева Венера эжекебиз уткан. Венера эжеке биякта группада бар болуш керек. Экинчи орунду Назгүл Курманалиева деген Талас облусунун Кара Суу айыл өкмөтүнүн депутат эжекебиз, анан үчүнчү орунду Гүлмайрам Жанболотова эжекебиз утуп алган. Демек, анакей алардын алган белектери жөнүндө бул жакта баардыгы жазылган. Адашпасам, абдан компьютер, ноутбук деген жакшы багы белектер берилген. Сиздер дагы ушул баракчабызга катталып, сөзсүз түрдө жакында конкурс кайрадан жүргүзүлөт. Ошол конкурс жөнүндө маалыматтарды алып, ушул кайсы окутуулар болуп жаткандыгын, кандай депутат айымдар үчүн гранттар жарыя болуп жаткандыгын ушул группадан билсеңиздер болот. Ушул баракчадан билсеңиздер болот. Өз убагында мындай маалымат алсаңыздар болот. Ошондуктан сураныч баарыңыздар ушул группага сөзсүз катталыңыздар. Анан маалыматтарга өз убагында ээ болуңуздар. Суроолор барбы, эжекелер? Эмне жөнүндө дагы айтып берейин. Эгерим абдан жакшы маалыматтарды бердиң, кесиби соо эле карап отурабыз баарыбыз. Хорошо. Эми эжекелер мындай кылалы, катталабыз, сону маалымат алдым, түшүнүктүү дейт. Берметиче рахмат. Мен азыр сиздерге жана айтып өттүм эле Canva тиркемеси деп. Ошол Canva тиркемеси жөнүндө айтып берейин. Эгер сиздерде суроо болсо, дагы чатка жазсаңыздар болот, же болбосо меникин дейт. Мен чыгып кетпедимби? Canva тиркемесине кирип, азыр сиздерге ошол кандай иштейт, эмне болгон тиркеме экенин айтып берем. Так, сохранить деп коелу. Менин экраным көрүнүп атабы сиздерге? Ооба. Англис тамгалары менен эле Canva деп жазсаңыздар, мисалы телефонуңуздардан Play Market'тен көчүрүп алсаңыздар болот, же ноутбугуңуздар бар болгон болсо, компьютериңиздер болсо, ошол жака эле тоже Canva деп жазып, онлайн түрдө иштей берсеңиздер болот. Бул тиркеме абдан ыңгайлуу, себеби дегенде бул жакта ар кандай шаблондор бар. Даяр шаблондор. Мисалы, сиздер кандай бир азыр эме жасайлы. Жарыя жасасак болот, постер жасасак болот, чакыруу баракчасын жасасак болот. Эмне жасайлы? Айтыңыздар. Ошонун негизинде мисал катары көрсөтөм азыр. Чакыруу баракчасын. Так, чакыруу баракчасын, макул. Приглашение, могул жерге поисковикке приглашение деп жазсам эле мага ар кандай чакыруу баракчаларынын шаблондорун берет. Мынакей. Тойго чакыруу деген сыяктуу, свадьбага чакыруу дегендей, мынакей. Көрдүңүздөрбү? Качан болот? Көчүрүп алып эле ушул жерден эле оңдоп койсо болот. Бизге эмнеге чакыруу керек? Эжекелер? Клубка. Коомдук угууларга чакыруу деп коет.
Бизге Жок. негизи ошол болду. Супер. Аха. Мынакей мен сиздерге анда с нуля көрсөтөйүн, прям эчтеке шаблонду колдонбой эле бир чакырууну жасап берейин. Мынакей баракчаны алдыңыздар. Бияктан мынакей шаблондор бар. Ар кандай. Буларды колдонсоңуздар болот. Же болбосо башынан эле өзүңүздөр жаңы жасап чыксаңыздар болот. Мисалы, так. Мисалы, коомдук угууга чакыруу жасаш үчүн любой эле приглашение деп коеюн. Мынакей пустой алдык. Так. Азыр текстин сиздер айтасыздар. Мен болсо деген калган нерсесин оңдоп түзөйм. Так, кайсыл айыл өкмөткө? Акжар. Так. Акжар айыл аймагынын тургундары. Бул жерден тамгаларды чоңойтуп, кичекейтип, көрүнүп атабы сиздерге? Көрүнүп атат. Кичекейтип, Көрүнүп же атат. болбосо, мисалы, шрифттерди да алмаштырсаңыздар болот. Мынакей. Бул жерден алмаштыра беребиз. Кадимки эле Word'тон иштейсиздер го. Ошол сыяктуу эле. Ошол сыяктуу эле алмаштыра бересиздер. Бул төрттөрдү жерге жакшы подходить этпей экен. Урматтуу Акжар айыл аймагынын тургундары. Эми бул жерге жазайлы. Сиздерди качан? 19 январь деп кое береличи. Saat канчада? 14:00-дө. 24-жылга. Ой, 24. Saat 14:00-дө. Айылдын маданият үйүндө деп коеюн, Үндө өтө турган коомдук бюджеттик угууга чакырабыз. Азыр буларды өчүрүп салайын. Кереги жок. Мынакей. Булар тексттерди өйдө түшүрүп, былдый чыгарып, форматын чоң кылып, кичеке кылып, мисалы бул башына кетирип, ортосуна коюп, ар кандай кылып өзгөртө берсеңиздер болот. Бул деген өзүңүздөрдүн эмеңиздерге, багы каалооңуздарга жараша болот. Эми бул жерде тексттердин өңүн өзгөртсөңүздөр болот. Буну аласыздар дагы, бул жерде карасаңыздар тексттин өңүн, мисалы, саргыч кылып койсоңуздар болот. Алып туруп, буну кызыл кылып койсоңуздар болот. Же болбосо, мына карага алып келдик, Же болбосо бунун аркасына эффекти деп коет. Эффекти дегенде мынакей, бул мындай жайгашат. Мындай жайгашат. Же аркасында мындай обложка. Өзгөртө бересиздер. Буларды мындай отуруп алып, чукулап көрүшүңүздөр керек да, бир сыйра өзүңүздөр. Түшүнүктүү болуп билиниш үчүн. Эми бул жака биз кандайдыр бир сүрөт кошкубуз келсе, кызыктуу болгондо, бул жөн эле болуп калды да, мына аябай. Ачты барака эле жөн эле жазып койгон болуп калды. Эми кызыктуураак болуш үчүн, мисалы, биз аркасына фон деп коебуз го, фонун өзгөртсөк болот. Мындай фон берсек болот. Мындай кылып, ар кандай цвет тандай бересиздер. Ыңгайлаштырып. Могу жакшыраак көрүнөт экен. Эми бул жака биз элементи дегенге киребиз. Сол капталында көрүнүп атабы? Элементи дегенге кирип, бул жерден
бюджет деп жазсақ, мисалы бюджет сыяктуу акчалардын мындай бир сүрөттөр чыгат. Буну кичекейретип мындай кылайлы. Мен сиздерге монтип туруп берге мындай сүрөт коюп койсок болот. Кантип бюджетти бөлүштүрөбүз деген сүрөткө жакын болот экен, же болбосо мынакей бул жакта башка бир сүрөт бар экен. Буну колдонсоңуздар болот экен. Айтыңыздар, эжекелер, буну коелу деп өзүңүздөрдүн оюңуздарды. Биринчи сүрөт жакшы болдубу дейм, кантип бөлүштүрөбүз деген. Жалпы талкуу. Эң сүрөт жакшы болду. Же мындай кылсаңыздар болот. Текст астына коелу, буну ортого коелу деп. Эми цветин да өзгөртүп койсоңуздар болот да, мынакей. Кызыл эмес, мунун кийими өзгөрүп атат. Бунусу деген эмне? Көрдүңүздөрбү? Көрүнүп атат, эжекелер? Же болбосо бул бир мисалы. Же болбосо башка мисал кылсаңыздар болот. Бул жерден бюджет дебейли, же село дегенсеңиздер, ар кандай элементтер чыгат. Мындай сүрөттөр чыгат экен. Айыл жашоосу үчүн да бул акча каражаты, айыл тургундары үчүн. Мындай кылып коюп койсоңуздар болот экен. Ар кандай сиздер. Же болбосо жок, мындай кереги жок, аябай скромный эле кылам дей турган болсоңуздар, биякта мисалы орнамент деп жазсак, ар кандай жолдун. Бул жерде айдерим сүрөттөрдүн болгону жакшы го, ошо сүрөттөрдү койгонубуз кызыктуураак болот го дейм да элдерге. Ошентсек. Же болбосо эжекелер мындай да. Бул жерге сиздердин өзүңүздөрдө жакшы бир тартылган айыл өкмөттүн сессиясында тартылган сүрөтүңүздөр болсо, ошону загружать этип деле кылсаңыздар болот. Загрузкага киресиздер, анын үчүн баягы бир түшкөн даяр сүрөтүңүздөрдү аласыздар дагы, мынакей коюп коесуздар. Как раз Акжардын айыл өкмөтүндө сүрөт экен, Монтип коюп койсоңуздар болот. Айыл деген, айылдагы элдер өздөрүнүн сүрөттөрүн койсо жакшы болот да. Монтип коюп койсоңуздар болот. Же болбосо, билбейм. Тазалык маселеси боюнча бир сөз болуп аткан болсо, мынакей тазалыкка тиешелүү бир биз өткөн урналарды тапшырганбыз, ошол сүрөттөр экен. Мынакей. Мисалы ТБО боюнча катуу таштандык калдыктарын ташып чыгаруу жөнүндө сөз боло турган болсо, демек мындай бир сүрөттөрдү коюп койсоңуздар болот. Сүрөттөрдү бул жакка көчүрүп алыш үчүн, мынакей загрузить файлы деген кнопкасын басасыздар. Загрузить файл кылып туруп, анан өзүңүздөрдүн галереяңыздардан, мисалы, баягы болгон сүрөттөрдү көчүрүп алып барсаңыздар болот. Бир сүрөт, эки сүрөт деп. Мага Салим Бөженин сүрөтү керек болсо, фитнес залдын сүрөтү керек болсо, мынакей көчүрүп алдым. Бул жакта сиздердин ошол сүрөттөр пайда болуп калат. Мисалы, Арук эже өзүңүз жанагы Айзирек балдар бакчасы жөнүндө бир публикация чыгарсаңыз, мындай бир детсадтын балдардын сүрөтүн коюп, детсадта тартылган. Анан бияка чакыруунун текстин даярдап жазып койсоңуздар болот. Көрдүңүздөрбү? Жанагындай эле бул өзүңүздөрдүн көз каранды, ар кандай кылып шаблонду форматын өзгөртө берсеңиздер болот. Анан биякта деген даяр дизайндар бар. Эгер сиздер жок, мен мындай өзүм жасагым келбейт эле, баштан аякка мындай башымды ооруткум келбейт десеңиздер, даяр ар кандай шаблондор болот.
ошол шаблондорду колдонуу менен эле жасап коесуздар. Мисалы айтайлы, постер, буклет деп коеюн, бир буклет чыгарыш керек болуп атат сиздерге. Мектепте иштегендер, эжекелер жакшы билет. Буклет деп жазсаңыздар, мына буклеттин ар кандай шаблондору берилди. Тандайсыздар ичинен. Эмне жөнүндө буклет жасайлы? Изменить шаблон дегенди басабыз. Бул жака кирип туруп, бул буклетти айлык өкмөтүңүздөр жөнүндө жаза турган болсоңуздар, бияка маалыматтарды өзгөртүп коесуздар. Мисалы, Биз мисалы неме жасайбыз да, семинарларга. Өткөзөбүз, райондук семинарларды өткөзөбүз, ошондо буклет жасайбыз да. Мынакей Ак Жар айыл аймагы. Берге болсо деген канча калкы бар, Ак Жар айыл өкмөтү жөнүндө маалымат берсеңиздер болот. Мисалы 5000 калкы бар, там билбейм, бюджет мынча, бюджет там 1,5 миллион деген сыяктуу, мынтип жаздыңыздар. Так, буну чоңойтобуз. Азыр сиздерге каалагандай, демек сиздер ошол буклет эмне үчүн керек экенин билишиңиздер керек. Берге болсо деген загрузкидеги баягы сүрөттөрдү аласыздар. Берге мына бир сүрөт. Берге дагы бир сүрөт кошуп койсок болот. Бунун астына болсо деген фитнес зал ачкан болсоңуздар, фитнес залдын сүрөтүн. Бияка болсо деген жакшы бир көп адамдар түшкөн сүрөттөн кошуп койсоңуздар болот. Аруке эжеке өткөндө ардактуу атуулун намын алдыңызбы, Аруке эжеке? Ошол сүрөттөрү. Анан биякта контактылар жазып койсо болот, мисалы телефон номерин, кимге кайрылыш керек, Бияка ссылкаларыңыздарды берип койсоңуздар болот. Ушинтип эле буклетти даярдап алсаңыздар болот. Демек, эң негизгиси бияка эмне маалыматты жазам, ошону билишиңиздер керек. Калганы даяр, дизайны даяр болот. Эгер жок, бул дизайн мага жакпай калды, мага башка дизайны керек десеңиздер, башка дизайндар дагы толтура. Эми бул нерсенин баарын жасагандан кийин эжекелер, эң негизги маселе бул кантип көчүрүп алам. WhatsApp'тан жөнөтүш үчүн, почтадан башкаларга жөнөтүш үчүн сиздер кантип көчүрөсүздөр? Ошол эле Canva'нын ичинде поделиться деген жери бар. Поделицага киресиздер дагы, багы скачать деп турат мынакей. Скачать дегенди басып туруп, ар кандай формат сунушталат. Мисалы, PNG деген бул сүрөт форматында, PDF болсо деген жана PDF форматы бул распечатка кылганга жакшы да. PDF форматында кылсаңыздар болот, видео форматында көчүрүп алсаңыздар болот. Демек, ар кандай форматта көчүрүп аласыздар. Биз азыр бул баракчаларды, мисалы, үчөөүн PDF форматында көчүрүп алсак болот. Скачать. Бул көчүрүлүп, менин компьютериме, рабочий столума азыр түшүп калат. Көчүрүлдү. Загрузкиге кирем. Бияка келип туруп, загрузкиге кирип, карай турган буклетибиз бияка түшүп калды. Мына көрдүңүздөр, жана баракчалар менен баардыгы келип калды. Анан ошол эле документти алып башкаларга WhatsApp'тан, билбейм, группаларга жөнөтө берсеңиздер болот. Сүрөт катарында жасасаңыздар болот, ар кандай экология жөнүндө жасасаңыздар болот, бүт. Бирок биз баягы поиск кылганда билишибиз керек да, кайсы темада, кайсы форматта жасагым келип атат дегенди. Бул жактан поисковикке келип туруп караганда биз билишибиз керек эмнени. Мисалы, эгер презентация жасаш керек болсо, презентация деп жазсаңыздар, презентациянын дагы ар кандай форматтарын сиздерге сунуштайт, ар кандай дизайндары менен. Ичиндеги тексттерди деле өзүңүздөр өзгөртүп, сүрөттөрүн алмаштырып кое бересиздер. Мынакей. Изменить шаблон. Бияка кирип туруп эле, мына презентацияны берди.
бул сүрөттүн ордуна деген загрузкиден башка сүрөттү аласыздар, алмаштырып коесуздар. Биягына текстиңиздерди алмаштырасыздар. Дагы жасай бересиздер. Айымдар үчүн айымдар машыгуу залы ачылды. Мисалга. Анан бияктан бостон кийинки баракчасына өтүп, анан бияктан жазып көрсөтүп кете бересиздер. Эжекелер түшүнүктүү эле болуп атабы? Мен өзүм эле сүйлөп аткандай болуп атам. Жок, түшүнүктүү болуп атат, сонун түшүнүп атабыз. Эгер менде бир суроо могу канванычы телефонго приложение кылып көчүрбөй эле Google менен деле жаза берсе болот да? Ооба, телефонуңуздарга көчүрбөй эле онлайн түрдө Google аркылуу кирип деле Canva деп колдоно берсеңиздер болот. Бирок сөзсүз сиздерде бир жери бар, Gmail почтаңыздар болуш керек. Почтаңыздар бар, электрондук почта деп коет го. Ошондой болуш керек. Кириш үчүн. Кечиресиздер, ушул видеону электрондук поштага сала аласыздарбы? Дагы бир сыйра көрүп жактап таанышканга. Ооба, неме болот? Бул YouTube баракчасына жарыялангандан кийин сиздерге биздин Telegram группабызга, айымдардын группасына ссылкасын жөнөтөм. Ошол жактан дагы бир ирет көрүп чыксаңыздар болот. Анан Canva түрүндө мен прям дизайн жасаганды үйрөнөт элем. Баштан аяк керек элек, мындай кененирээк маалымат деп коебуз го. Ошондой десеңиздер, биз өзүнчө Canva'да презентация жасоо, дизайн жасоо боюнча дагы өзүнчө өткөрүп бере алабыз. Жакшы экен анда. Бирок ал жөнүндө сиздер ошол биздин Telegram чатка дагы маалымат берип, жазып койсоңуздар, биз ошолордогу потребностька карайбыз да, айымдардын муктаждыктарына. Рахмат. Фариде же уже кирип карап атат окшойт, Фариде же? Мен сиздер менен кошо жасаганга аракет кылып атам, үйрөнүп калдым. Буюрса рахмат. Сонун. Эжекелер, суроолоруңуздар барбы? Түшүнүктүү дейт, видеону салып коесузбу дейт. Тиркеме катары canva.com эле кирсеңиздер. Мен азыр ссылкасын чатка да таштап коеюн, www. Эжекелер, чатка да жөнөттүм, ушул жерден кирип Canva'ны колдонсоңуздар болот. Айгерим, менде суроо бар эле. Элмире, жооп атам. Бул жерде видеону кыскартып, жана өзүбүзгө керектүү жерлерин алган, ушундай же болбосо мисалы үчүн орто жерде бир жерлерин кесип салганды жасаганды үйрөнүүгө болобу? Так, үйрөнүүгө болот, бирок видеону монтаждоо боюнча өзүнчө уюштуруш керек да. Өзүнчө сессия кылышыбыз керек. Үйрөнө аласыздар. Ошондой деле болсо катышат элек да. Эжекелер, мындай кылбайлыбы, ошол сиздерде кандай муктаждык бар? Мисалы, состармактарга мына азыр Элмире айтты, видео монтаждоо боюнча муктаждык бар деп. Буга чейин дизайн жасоо боюнча муктаждык бар экен. Ошолорду сиздер ушул Telegram чатка дагы кимдерде ушундай дагы муктаждыктар болгон болсо жазып коюңуздар. Биз канчалык багы суроо талап көп болсо, ошого жараша темаларды коюп, ошого жараша даярданып өткөрүп беребиз. Бирок бул бүгүнкү чай сүйлөшүүбүз биз социалдык тармактарга көбүрөөк басым жасап ошол жөнүндө айтып берели дегенбиз. Сиздерде, мен ойлойм, баарыңыздарда эле соц тармактарда баракчаңыздар болсо керек, Баракчаңыздар барбы? Ошолор бар. Баракчаларыбыз бар, ооба. Көпчүлүгү эле соц тармакта барбыз. Подписчиктерибиз аз болсо дагы. Ооба. Фейсбукта, Бул Инстаграмда. мындай убактылуу эле нерсе, ошондуктан мындай сиздер жакшы сапаттуу сүрөттөр менен, ошондой сапаттуу тексттер менен эле, анан периодически деп коебуз го, мисалы бир айда бир жолу эле киргизип коюп, анан дагы бир айга жок болуп кетпей,
мындай өзүңүздөр бар экениңизди, сиздердин баракчаңыздар активдүү экенин көрсөтүп, кайра ишмердүүлүгүңүздөр жөнүндө жарыялап турсаңыздар жакшы болот. Өзгөчө бул көндүмдөр депутат айымдар үчүн өтө маанилүү. Себеби дегенде аймактарда сиздер сонун жумуш жасашыңыздар мүмкүн, аябай сонун жумуштарды жасайсыздар, тренингтерге барасыздар, долбоорлорго катышасыздар, инвестиция тартасыздар. Бирок алардын баардыгын ушинтип көрсөтө билбегендиктен, айта билбегендиктен сиздердин мындай башкалар, ошол эле донорлор, мисалы айыл өкмөттөргө грант берүүчү донорлор же ошол эле фитнес центрлерди колдогон донорлор сиздердин ушул ишмердүүлүк жөнүндө билбей калат да. Ошондуктан же болбосо айылдык кеңештин жанагы жансовет деп коебузго, ошолорду колдогондор бар, КПНСтерди колдогон мисалы уюмдар бар. Демек алар дагы сиздердин ишмердүүлүк жөнүндө мындай билбей калат дагы, анан булар пассивдүү экен деп эле ойлоп калышы мүмкүн. Ошондуктан сиздер дайыма активдүү болуп, публикацияларды чыгарып, анан эң негизгиси бул жерде мен сиздерди шериктештикке чакырмакмын. Солидарность деп коет го, өзгөчө айымдардын ортосундагы солидарность. Солидарностьтун эң биринчи эле баскычы бул бири бирибизге катталып, анан бири бирибизге лайк, комментарий жазуудан башталат. Эгер сиздер бири бириңиздерге катталсаңыздар эле, сиздерде 100 катталуучу бар. Башкача айтканда, биздин Telegram чатта адашпасам азыр 400гө жакын адам бар. Ошолор дагы сиздерге катталган болсо, бири бириңиздерге комментарий калтырып жазган болсоңуздар, демек бул дагы абдан чоң көрсөткүч. Демек ушул платформа менен активдүү колдонууга, биз менен тыгыз кызматташууга барыңыздарды чакырмакчымын. Так, эжекелер, сиздерде кандайдыр бир дагы суроолор, ойлор калдыбы? Айтсаңыздар. Негизи эле бүгүнкү темалар канчалык сиздерге пайдалуу болду, түшүнүктүү болду? Негизи эле ушул соц тармактын көп нерсесин билбейт экенбиз, ошолорду үйрөндүк, билдик. Соц тармакта иштегенди бир көргөн менен эле билбей калдык да. Эми азыр дагы көп нерсени ойго түшүп калдык да, муну кайра карап отуруп, кайра кирип, анын үстүндө баягы мындай жаш өтүп калгандардыкы баягы эме менен иштемей сайын өтө неме болуп калдык да. Бирок кызыгып калдык. Эми адамдын кызыгуусу болсо мүмкүн үйрөнүп кетишибиз мүмкүн. Бирок бир эле эмес, кийинки жолда бир кайталап өтүп берсеңиз жакшы болгон турат да. Улам бир-эки жолу өтүп койсок кичине биз дагы неме болуп каларбыз. Рахмат Айгерим, аябай жакшы сонун чай сүйлөшүү болду. Бүгүн сонун информацияларды алдык. Эми биз өзүбүз дагы аракет кылышыбыз керек да, тынбай ошол нерсеге карап, өзүбүз кирип жасап көрүп, ошол нерселерди колубуз менен өзүбүз кармап көргөндө анан толук да кандай не болуп аткандарын ошондо толук түшүнөбүз. Рахмат чоң. Бирок сонун айтып бердиң, түшүнүктүү болду, абдан кызыктуу болду. Рахмат чоң. Рахмат. Аруке эже, Айсалкын эже кол көтөрүп атат. Саламатсыңбы Айгерим? Жалпы группага жакшы кыздарга. Айгерим, сага чоң рахмат. Биз соц тармак боюнча эми өзүбүзгө керектүү кирип жүргөнбүз. Эми чакан кыска чөйрөт экен, бирок бүгүн аябай жакшы маалымат алдык да. Анан бизге эң кереги ушул видео жасоо, анан бизде эми көбүнчө баягы иш-чараларды массовка менен өткөзгөн үчүн, эл менен чогуу өткөзгөн үчүн бизде видеолор көбүрөөк болот да. Биз ошолорду видео материалдарды чагылдырып берүүнү жакшы үйрөнүшүбүз керек экен да. Сүрөттөрдү эле жөнөтүп баягы чектелип калат экенбиз да. Ал сүрөттөрдү эле баягындай эле деңгээлде тартат экенбиз, бирок сүрөттөрдү кандай тартуунун дагы жакшы өзүнүн жолу бар экен. Жакшы маалымат бердиң, аябай чоң рахмат. Анан мына Canva тиркемең дагы мен сен айтып аткандай эле кошо кирип, уже буга неме кирип алдым, таап алдым бардыгын. Бирок ошо видео тартууну жакшы үйрөнүшүбүз керек экен. Мен ошого кире албай койдум. Сени угуп элаттым, бирок бул жакта аракет кылдым, ага кире албадым да. Рахмат айткым келет. Бирок ушул боюнча дагы бир чай сүйлөшүү уюштуруп, баардыгыбызга керек болсо керек, өткөзсөк жакшы беле деген ойду айткым келет. Чоң рахмат. Рахмат Айсалкын эже. Элмир эже кол көтөрүп атат. Элмир эже, сизге сөз. Бүгүн чай сүйлөшүүдө мен көптөн бери чыга элекмин, чындыгында көп болду. Жумушума байланыштуу, баягы үй бүлөлүк шартка байланыштуу көптөн бери катыша элекмин. Бүгүн мага аябай
жаңы баягы кирип көрүп көрбөсөм да угуп баардыгын сүйүнүп атам. Анан жакшы маалымат алдык. Мен өзүм жумушум боюнча көп эме соц тармактарга маалыматтарды бөлүшкөнгө аракет кылам, бирок мындай баягы биздики тажатма болуп кеткен. Мен азыр силерден ушул эмени көрүп атам да, жана бөлүккө бөлүп текстичи. Мага уже ошол эме болуп калды. Значит, ушундай бөлүш керек экен. Жана Аида деген неме мага жакты. Модели. Внимание модель. Мен биринчи баягы жана внимание кылчу сөздөрдү кылып туруп жазыш керек экенин ойлонуп калдым да ошонучу. Мен Ооба. окуп эле жүрөм, анан бирок эмнегедир маани бербептирмин да. Жана 3 секунд дегенди билем да. 3 секундда адам либо көңүл буруп кетет, либо таштап өтүп кетет дегенди окуп деле жүргөм, бирок ошо маани бербептирмин. Ошо анан буга чейин айыл өкмөттө иштеп жүргөндө мен чакыруу билеттерин ошо коомдууга же болбосо кандайдыр бир иш чараларга чакыруу жасап көргөм, бирок ушундай кыйналуу менен ушундай бир аракеттерди кылып атып кыйналып жасагам да. Оказывается, мындай жөн эле приложение менен жасаганга мүмкүнчүлүк бар экенин мындай ойлом, эмнегедир мен изденбептирмин да. Изденсем тапмакмын, бирок изденбептирмин да ошонучу. А мен наоборот мындай эме кылып турмун да, мындай аябай өзүм мээримди напрягать этип ар кай жерден бирдемелерди чукуп келип коюп ушинтип жасагам да. Бир нече жолучу. Анан бул жерден карап турсам жөн эле мындай шаблондорду алып келип туруп эле жазып эле коюп, каалагандарын коюп ала алсаң мүмкүнчүлүк бар экен. Ооба. Ошо көрүп алып сүйүнүп атам. Ошо чоң рахмат сага. Анан мага жаккан жери дагы мына мындай кыргызча биз сүйлөп атып орусчаларды кошо беребиз да, орусча сөздөрдү. Андай сөздөрдү көп кошпой, кыргызча нак түшүндүрүп бергениңе чоң рахмат. Рахмат, аракет кылдык. Анда сөздү кийинки Майрам эжекеге берели. Майрам эжекенин колу көтөрүлүп турат экен. Майрам эжеке, комментарий чатка да жазып аткансыз, ошолор жөнүндө да токтолуп айтып кетсеңиз. Бүгүн өтө жакшы. Майрам эже, бир аз катуураак сүйлөңүз. Саламатсыздарбы? Эми угулдуңуз. Маалыматтарды алды. Мен көп жетишпегендиктер болуп атыптыр. Менде көп нерсеге мынтип көздүн кыйыгы менен карап мынтип өткөрүп койчу экенбиз. Бүгүн өтө терең маалымат алдым. Canva деген деле тилине оңой болбой эле кыйналып атып элек. Оңой эле приложение экен. Муну жакты. Сиз айтып күчө биякта жасап көрүп алдым. Мага эме жакты, могу prime time деген ыңгайлуу убакыт дегениңиз жакты да. Чындыгы эле ыңгайлуу убакытты көп маани бербейбиз да, ошону убагында кыла албай эле. Ооба. Эске албай каласыздар, көп учурда. Маани бербейм, терең маани бериш керек экен. Жакшы болду, маалыматтарыңыздын баары жакты мага. Максат аудиторияңыз да жакты. Эмеге мен соц тармактарга чыгара бербейм да, анан өзүм инвалидтерге жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга көп өзүмдүн эмемен жардам берем. Мен Сокулукта Заводской айыл өкмөтүнүн эмесин кеңештейм. Анан ошолорду деле мындай соц тармакка чыгарбайм да. Недавно эле ноябрда такыр 10 жылдан бери жаткан айым бар. Ошого Каяска ишке чыгап элем, көргөнгө ушундай зармын, 10-15 болсо да чыгап элем дегенде жабыркап алып бердим. Өзүмдүн ишиме өзүм атыман. Ошолорду эмеге Фейсбукка чыгарып койсок, туура эмес эмелер жазылды да, аябай депутаттар деле. Комментарийлер, мактанбагыла, кылсаңар жөн кылгыла, анан неңерди чыгарып жазбагыла, анан ушундай себеп мен көп мындай терс жазып көп нерсени жазбайм, чыгарбайм, эмем да жок менин. Эжелерди көрүп
көрсөткөндөрүңүздү көрүп анын булардын баарын катпай чыгарыш керек экен деп кайра ойлонуп калдым. Ооба, Майрам эже, рахмат. Сиз аябай сонун бир момент айтып өттүңүз да. Мен сиздерге ушул жерге токтолуп айтып кетейинчи. Комментарийлер менен дагы иштөө маанилүү. Себеби дегенде адамдар ар кандай да адамдар көп болгондуктан, көп түрдүү болгондуктан алардын кабыл алуусу, дүйнө таанымы, ой жүгүртүүсү ар кандай. Ошого жараша адамдар ар кандай бир эле маалыматты ар бирөөбүз ар кандай кабыл алабыз дагы. Анан ошого жараша баягы ой пикирибизди билдиребиз. Кээде ой пикирлер баягы конструктивный болот деп коебуз го, конструктивдүү критикалар болушу мүмкүн. Кээ бир учурларда конструктивдүү эмес эле баягы негативдүү комментарийлер дагы көп болот. Демек, биз аларга да даяр болушубуз керек. Андай комментарийлерди бул сиздердин аянтча болгондуктан кээ бир учурларда комментарийлерди өчүрүп салсаңыздар болот. Бирок өчүрбөй, жок, ал адамга мисалы мен өзүмдүн ой пикиримди жеткирейин. Мүмкүн бул ушул менин постум аркылуу кайсы бир деңгээлде өзүнүн ой пикирин өзгөртөт десеңиздер, анда аларга бир жооп берсеңиздер болот. Эгер сиздерге жата калса, позитивдүү комментарийлер келсе, аларды мындай игнорируйте этип койбоңуздар. Лайк басып коюңуздар, рахмат деп жазып коюңуздар. Сиздерден тараптан дагы алар мисалы обратный связь берип атат да сиздерге. Обратный связь кылып атат, кайтарым байланыш кылып атат сиздерге. Демек, сиздер тараптан дагы окугандыгыңыз жөнүндө тастыктап, кайра кайтарым байланыш берип койсоңуздар дагы жакшы болот. Ошого чакырат элем. Рахмат. Ошону эске алсаңыздар. Рахмат, мындай маалыматтарды берип турганыңыздарга, сиздерде убактыңыздарды бөлүүңүз үчүн. Рахмат, Майрам эже. Кийинки сөз Гүлсүна эжеде, анан Бермет эжеге берели. Мына ошо менен жыйынтыктайт окшойбуз, Бүгүнкү баягы чай онлайн тренингибиз аябай жакшы болду. Баягы катышканга ушундай баягы тириликтен кийин эс алуу мезгилде ушундай кандай болот экен деп эме алган ойлоп аткам да эми. Анан өтө жакшы болду, мага жакты. Анан биз кечээ жакында баягы жердүү жарандар долбоорунун эмеси боюнча демилге жазбадык беле. Анан ошондо бизде аукцион конкурс балдар үчүн болгон баштандылар боюнча. Анан ошондо мени эме жасап бериңиз деди боюнча себеби ошо калдыктардын сүртү бар, ошо алды. Анан Гүлсүна эже, аябай начар угуп атасыз. Мага эле ушундай угуп атабы же сиздерге дагыбы? Үзүп угуп атабы? Баарыбызга ушундай угуп атат. Начар болуп атат. Бизде интернет начар болот. Ооба, мен ошол боюнча Гүлсүна эжеке, сиздер баягы катуу таштандык калдыктарын алдын алуу боюнча ошолор боюнча аябай сонун бир долбоор даярдап, конкурс өткөрүшкөн. Ошол конкурстун өтүшү жөнүндө сиздерди публикация чыгарды сизди. Сиз чыгаруудан кыйналгансыз. Жок, чыгардым аны. Анан отчет берүүдө жанагындай буклет даярдаш керек. Анан баягы катышуучуларга дагы буклет керек. Ошо буклет чыгаруудан аябай кыйналдым эле. Анан банкинг деген биринчи жолу ушум экен. Ошо банкинг боюнча дагы бир жакшы маалымат берсең. Банкинг деген эмне? Анан аны кантип жасаса болот? Анан дагы экинчи эмем баягы эме боюнча, анимация боюнча. Анимациялык баягы эмелерди дагы жасап көрсөтүп берсең аябай сонун болот эле. Себеби баягындай жашоого баары керек экен да, анимациялык немелерди дагы өзгөчө. Ошондой. Ошону бүгүнкү эмебиз аябай жакшы болду. Рахмат сага. Ушундай кечки тирилиңден бизге ушундай убакыт бөлүп, биз ушундай жакшынакай эмени үйрөтүп берген үчүн. Анан мындай эмелерди эксперт боюнча жасап элем. Аз ойлоп турсам, Canva жакшы экен. Чынында түстөрдү жазганда өтө эме
анан ушу компьютер жана сен көрсөткөн ноутбуктан жасаса деле болобу ооба ошондо ооба сөзсүз болот. телефон. Жок, ноутбуктан ыңгайлуу болот. Ошо ага ушу банкинг боюнча кийинки эмелерге ошондой эме анан анимация боюнча дагы бир маалыматтарды берип көрсөтүп берсең кантип жасайбыз, рахмат сага, чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Рахмат Гүлсүнө эже. Бермет эже, сиздин колуңуз көтөрүлүп турат. Ошо сиздики акыркы комментарий болсун, ошо менен жыйынтыктайлы. Тилимбаева Бермет эжеке, сизге сөз. Жок, ошойт да чыгып кеткен. Жок, кол көтөрүлүп турат, мүмкүн укпай калдыбы. Комментарийлер чатта да бар экен. Так, азыр элдер мактанбагыла туура эмес маалыматтар жазып жатышат. Жана так, Бермет эже, угуп атабыз сизди. Айгерим айым, Ооба. өтө жакшы, биз үчүн өтө керектүү маалыматтарды алдык. Мен мына билбеген тиркемелер бар экен, аябай жакшы. Азыр эми бүгүн биз теорияда алдык, эртең Кудай кааласа барып иштеп, өз алдынча иштеп көрөбүз. Мен бул жаңылыктарды ушу көбүнчө эле баягы WhatsApp'та статустарга эле коюп жүрүпмүн да, көрсө мынагы тиркемелерди жана публикация кылганыбыз дагы жакшы экен. Ушундан көп жакшы маалыматты алдым азыр аябай. Анан ыңгайлуу убакыт деп мен эми үйдө көбүнчө эле ушу 8-9га чейин кечки тамак ашты жеп бүтүп анан көрчүмүн да. Эми эртең менен түштүккө ыңгайлуу убакыттарды билбечү экенмин. Анан ушуну азыркы айтылган тиркемелер боюнча өз алдынча иштеп көрөбүз. Ошол маалыматтарды киргизүүгө аракет кылам. Анан мына депутаттар айымдар клубуна дагы ушу Facebook баракчадан жазылып, Кудай кааласа дагы маалыматтарды алуу боюнча, кеңейтүү боюнча кенен маалыматтарды алдык. Ушуну практика жүзүндө дагы Кудай кааласа колдонобуз. Рахмат сизге. Чоң рахмат. Анда эжекелер, баарыңыздарга ийгилик. Мен баарыңыздарды кайрадан эле соц тармактарда активдүү болууга чакырам. Биздин баракчага катталыңыздар. Телеграмдан дагы, Инстаграмдан, Фейсбуктан дагы биздин баракчадан маалыматтарды өз убагында алып турсаңыздар, көп конкурстар, көп мүмкүнчүлүктөр, өзгөчө сиздер үчүн, депутат айымдар үчүн керек болгон маалыматтар менен бөлүшүп жатабыз. Ошолорду алып, кабардар болуп, анан бири-бирибиз менен бөлүшүп турайлы. Анан алган маалыматтар жөн эле баягы теория түрүндө эмес, сиздер айткандай практика жүзүндө дагы сиздер колдоно баштайсыздар деп ойлойм. Баарыңыздарга ийгилик. Бул видеонун записин биздин YouTube баракчабызга чыгарабыз. Анан чыгаргандан кийин сиздерге кайрадан эле ссылкасы менен бөлүшүп коем. Кайрадан кайталап, эгер кээ бир жерлерин унутуп калсаңыздар, көрө аласыздар. Анда жакшы эс алыңыздар. Макул, чоң рахмат баарыңыздарга. Айгерим, бир эме бар, сага сунуш бар. Айгерим, жанагы көрсөткөн баягы маалыматтар бар го, слайд кылгандарың. Ошо кагаз жүзүндө чыгарып алгандан кийин жөнөтсөң го, биз эмеде чыгарып алайык. Эгер унутуп калганда сразу көрбөй, мындай деп эме кылганга жакшы болот эле. Презентацияны бөлүшүп коеюн, сиздер менен анда. Ооба. Макул. Телеграм группабызга презентацияны жөнөтүп коем.